Арыбаңыздар, туугандар, сак саламаттуу жүрөсүздарбы? Айчүрөк деген айым жазып атат. Саламатсызбы Элимбайке карындаш экен. Мен да күйөөм тараптан өтө кордук көрүп келем. Кантип экинчи аял болуп калганымды билбей калдым. Экөөбүз иштеп алган квартираны өзүнүн атына өткөзүп алган. Мени алдап алган ортодо ЗАГС жок болгондуктан мени алдап үйдү өзүнүн атына өткөзүп алган. Ушундай твариларды кантип жазалаш керек? Жооп берип коюңузчу. дейт да. Айчүрөк карындашым, эмне деп айтам, мындай да. Биз адам баласы негизи баягы сабаттуулук деп какшап келгенде укпайт экенбиз да. Укпайт экенбиз. Сабаттуу бол, какшап келип мындай мыйзам чегинде аракет кыл, юристтерден консультация ал, сура дегенге көбүс ынанбайт экенбиз. Анан эми бул сиздин учурда сиз мисалы болгон кагаздарыңызды, документтериңизди топтоп алып, юрист адвокатка барышыңыз керек негизичи. Жакшы юрист адвокат таап, момундай болду эле деп. Анан мисалы биз сабаттуулук дегенде ошону айтып атабыз да. ЗАГС жок болсо дагы, каттоо жок болсо дагы мүлктү бөлүп алуу же болбосо өзүңдүн үлүшүңдү алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде сиз акчаны кайдан алганыңыздын далили бар болсо, көп акчаңычы, тамды мисалы экөөбүз сатып алган десеңиз же өзүм сатып алгам десеңиз, ошол акчаны кайсы жерден алгансыз? Банктан алган болсоңуз, банктык кагаздар мисалы ошол эки учурга чейин. Андан кийин ошол акчаны мисалы сиз берип атканда багы расписка барбы же кол коюлду беле, мисалы ошондой көп ыкмалары бар да. Бир эле сизге жол бар. Ошо квартираны, батирди кайтарып алганга же болбосо андан үлүштү алганга бул жакшы юрист алып, анан ошо иш жагдайларын караш керек да, негизи мунун уста боюнча. А бирок жалпысынан мен мындай деп айтып кетет элем да. Урматтуу мага катталуучулар, айымдар, мырзалар, мен жана сабаттуу, билимдүү болгула дегендер, бул көп нерседе анан силер эми албетте баарын эле сабаттуу, билимдүү боло албайсыңар да. Юридикалык маселелер боюнча бүт баарын сабаттуу болушу кыйын да. Ошондуктан мисалы бир же тигил бул келишимди кылар да. Ошондой эле мисалы силер мисалы жарандык жанагы катталбаган, ЗАГСта катталбаган болуп, бирок баягы аял күйөөдөй болуп жашап келатсаңыздар, бир нерсени алып атканда, бир нерсени сатып алып атканда же ошондо мисалы күйөөңүз туруп, жок мага оформить этип коелу, мындай тигиндей деп атканда, ошондо ойлонуш керек да негизичи. Негизи ошондо ойлонуп, эгерде сиз билбей атсаңыз, анда акырын күйөөңүзгө айтпай же аялыңызга айтпай эле юрист менен деле кеңешсеңиз болот. Момундай деп атат, мындай мен өзүмдү кантип коргой алам деп сурасаңыз болот. Юридикалык жактан коргой ала турган ыкмалар абдан көп. Анан көп учурда биз багы ишенбедикпи эле дей бересиңер да. Бул жашоодо бирөөгө ишенүү кыйын, бирок ишенбей жашай албайсың да. Кантип ишенбей жашайсың? Ишенип жашайсың да. Ишенип жашаганың бирок биз көп учурда баягы ишенип жашап атканда эмеден уялып тартынабыз да. Ушуну юридикалык оформить этип койбойлукпу, келишим түзүп койбойлукпу дегенден уялып тартынабыз. Аны эч уялбаш керек. Бул кадимки эле биздин нормага кириш керек да. Карыз сатып алып атканда жөн эле расписка эмес, келишим түзүп, аны каттап кадимкидей. Аны ошентип алсак мисалы маселе болбойт. Өзүңүздөр деле көрүп атпайсыздарбы, мисалы күлкү кылып деле жүрүшпөйбү. Бизде мындай бар го, карыз акча алып алып анан эртең 2 саатта берем деп коюп анан тиги 2 жылда дагы ала албай жүргөндөр бар го. Ошол да мисалы ишенип досуна берет, анан ар кандай шарттар болуп ал бере албай жүрөт, анан аягы эмне кылам, кантем дейт, урушат, тытышат. Ошондойлор болуп атпайбы? Бул деле ошондой эле нерсе. Ортоңордо сүйүү болсо дагы, жакшы сезимдер болуп атса дагы, эми баары келечекти ойлоп, себеп дегенде бул учурда мисалы Айчүрөк аял киши экенсиз, демек сиз келечек потенциалдуу энесиз, балким энедирсиз. Анда балдарыңызды ойлошуңуз керек да. Ошол
сиз экинчи аялсызбы, үчүнчү аялсызбы айырмасы жок, бирок ошол сиз сүйлөшүп жүргөн, сиздин жолдошум деп жүргөн адам канчалык деңгээлде жоопкердүү, анан балаңызды ошол эки кийин карайт, ошол көп факторлорго караш керек да. Кийин албетте урушканда пайда жок. Эми бул жерде мен мисалы так айта албайт экенмин сиздин учурда кайтаруу мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи. Бирок аракет кылып көрсө болот. Ошол экинин баарын алып юристке барып, адвокатка барып аракет кылып көрөлү. Башка айла жок. Келечектегилерге айтат элем, мен дагы бир жолу айтам да, биз эмеге көнүп калганбыз да, көп учурда акча берип, анан бир мындай колго сезим кармай ала турган нерсени алып, консультация дегенде баягы эчтеке колуңа албайт да. Мисалы айфонго сатып алсаң, айфон колуңа тийди, китеп сатып алсаң, китеп колуңа тийди, консультация колуңа тийбейт. Анан ошону консультациядан биз мындай эметебиз да, төлөгөндөн баягы ушуга дагы акча төлөйм деп, бирок эч эч эметпестен төлөш керек консультацияга. Консультация дагы ал киши, юрист, адвокат өзүнүн билимин топтоп ошол жакта тажрыйба алган да, анан ошол билими менен бөлүшүп берет да сизге. Ошондуктан туугандар, билимдүү болуунун ар кандай ыкмалары бар. Бирден бир жолу ошол консультация алып, юристке барып кеңешип кадам кылуу да. Анан мага суроо жөнөтүп атканыңар дагы, эми силер болсо баягы шартты айтып атасыңар да, эмнеге мени жалпыга чыгарып атканым да ошол эки суроонун негизинде башка катталуучуларымдын эми баары болбосо дагы айрымдары деп ойлонуп, анан баягы туура кадам кылып баштайбы деген ниетте кылып атам да. Мен дагы ошол билим менен бөлүшүп жаткан учурумда. Ошондуктан баягы кээде социалдык тармактарда мен рекламаларды чыгарып коюп атканым ошол мен билим менен бөлүшүп, ой пикирлер менен бөлүшкөнүм үчүн мен дагы мисалы башка бир жерден акча табышым керек да, анан ошол эки акча табуунун жолу ушул да, туугандар. Ошондой билимдүү бололук баарыбыз.